Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC бокс, футбол. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда Мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. KG Time промокод аркылуу 10 000 сомдон нак чыгарып алыңыз. Ссылка комментарий. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун биринчи иш сапары Кочкор районунан башталат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун биринчи иш сапары Кочкор районунан башталат. Ал 25 октябрда Кочкор районуна барат. Жапаров эмне маселе боюнча иш сапарга барарын өкмөттүн басма сөз кызматы азырынча билдире албай турганын айтышты. Бул боюнча эртең маалымат беребиз. Азырынча план бекитиле элек деп өкмөттөн Супер KG порталына билдиришти. Булак Супер KG. Путин Орусия Кыргызстанды бутуна тургузуу үчүн көп иш жасады. Валдай эл аралык дискуссиялык клубунун пленардык отурумунда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы саясий кырдаал боюнча комментарий берди. Ал жакта болуп жаткан окуялар Кыргызстандын кыргыз элинин шору, шайлоо сайын төңкөрөш болот. Бул күлкү эмес. Билесиздерби, бул эмненин айгинелейт. Көп мамлекеттер мамлекеттүүлүктү түптө өнүгүү маданиятындагы алгачкы кадамдарын шилтеп жатышат деген ал. Путин ошондой эле Кыргызстан бутуна турушу үчүн Орусия көп иш жасагандыгын белгилеген. Албетте биз ал жерде болуп жаткан окуяларга тынчсызданбай кое албайбыз, бирок биз алардын ишине кийлигишпейбиз деп баса белгиледи Орусиянын мамлекет башчысы. Владимир Путин Орусия Кыргызстандагы кырдаал турукташса, эки өлкө ортосундагы тыгыз мамилелер улана берерин кошумчалаган. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы башаламандык менен коштолгон акыркы окуялардан кийин Орусия каржылык колдоону убактылуу токтотуп койгон. Булак репортер KG. Алтынбек Сулайманов: митингге чыккан жаштар 120 депутатын кошуп кууса болмок экен. Митингге чыккан жаштар Жогорку кеңештин 120 депутатын кошуп кууса болмок экен. Бул тууралуу пикирин эл өкүлү Алтынбек Сулайманов жыйын учурунда айтты. 21 октябрда Жогорку кеңештин депутаттары жыйынга чогулган. Анда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун күн тартибине коюу маселеси талаш жаратты. Мындан улам ал 5 октябрдагы элдик толкундоо депутаттарга сабак болбогонун айтып нааразы болду. Элдик толкундоого негиз болгон маселени карайлы десек, ар түрдүү жакка буруп жатасыздар. 120 депутат көп дейсиңер. 5 жыл кошоматчылыктын коюн союп отурдуңар эле го. Ал эми референдум маселеси четте туруп турсун. Шайлоо мыйзамына 3 өзгөртүүнү кабыл алып берели. Кечээги окуя бизге аз болуптур. Борбордук аянтка чыккан жаштар 120бызды кошуп кубалабаптыр, деди Сулайманов. Булак аргумент KG. Алмамбет Шыкмаматов: Сооронбай Жээнбековдун колу таза, ал эч кимди аткан жок, кант төккөн жок. Мындай пикирин экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов жеке баракчасына билдирди. Сооронбай Жээнбековдун колу таза. Мен аны ачык айталам. Эч кимди аткан жок, кант төккөн жок, өз эрки менен кетти. Эми аксакал катары өткөн кеткендери тууралуу айтып, бизге жол көрсөтүп жүрө берсин. Булак аргумент KG. Мильянфан айыл өкмөтүнүн башчысы көз жумду. Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Мильянфан айыл өкмөтүнүн башчысы Сулейман Губеза пневмониядан көз жумду. Аймактык кабарчыга белгилүү болгондой, ал бүгүн 23 октябрда 62 жашында каза болгон. Ысык Ата райондук аймактык ооруканасынын маалыматына караганда, маркум мурдагы күнү оор абалда түшкөн. Райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришкендей, маркум 4 жылдан бери аталган айыл өкмөттүн башчысы болуп эмгектенип келе жаткан. Булак турмуш KG. Өкмөткө чек ара маселесин чечүү үчүн Кытайга жүгүнүп баруу сунушталды. Дамира Дуталиеванын айтымында буга чейин Торугар жана Эркештам өткөрүү пункттарында суткасына 300дөй жүк ташуучу унаа өтчү. Учурда 5тен ашпаган авто араң өтүп жатат. Себеби түшүнүксүз. Базарлар, соода ишканалары жана кызмат көрсөтүү тармактары ассоциациясынын президенти Дамир Дуталиева өкмөттү Кытайдан товар ташуу боюнча көйгөйдү тез арада чечип берүүгө чакырды. Анын айтымында буга чейин Торугарт жана Эркештам өткөрүү пункттары суткасына 300дөй жүк ташуучу унаа өтчү. Учурда 5тен ашпаган авто араң өтүп жатат. Себеби түшүнүксүз. Ошол эле учурда Торугарт жабык, ал эми Эркештам жарым-жартылай гана иштөөдө. Товарлар жарым жылдык кечигүү менен келип, өкмөт дагы салык каникулун жарыялабай жатат. Абал оор 4-сезон кыйраганы турат. Каражатты кайдан аларыбызды билбей калдык. Комиссия түзүлсүн, катуу айтып алышы мүмкүн. Бирок Кытайга жүгүнүп барса дагы эмне чектөөлөр болуп жатканын билишсин, деди Дуталиева.
Алтын камтылган кенде казуу жана сатууда киреше салыгы жогорулады. Анын мындай сунушуна биринчи вице Артем Новиков: биз жүгүнүп барышыбыз керек деп айтуу туура эмес. Азыр Тышкы иштер министрлиги чек ара кызматы Нарын областындагы өкүлчүлүк тарабынан сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп жооп берди. Анын айтымында жакында бетме-бет сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Ошол учурда бардыгы белгилүү болот. Маалымат булагы Спутник KG. Бизнеске кандай колдоолор болот? Садыр Жапаровдун тапшырмалары. Садыр Жапаров бизнес жана инвесторлор менен өткөргөн жыйында тийиштүү органдарга бир катар тапшырмаларды берди. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин отурумунда мамлекеттик органдарга тапшырмаларды берди. Биринчи кезекте ал бюджеттеги жетишсиздик 28 миллиард сом экенин, чындыгында абал мындан да жаман болушу мүмкүндүгүн айтты. Буга байланыштуу ишкерлерди колдоо үчүн төмөнкүдөй тапшырмаларды берди. Казакстан 6 тармакты түп тамырынан реформалаганы жагат. Мамлекеттик жана жергиликтүү органдар тарабынан түзүлгөн ашыкча бюрократиялык тоскоолдуктар кескин азайсын. Мамлекеттик кызматтарды оптималдаштыруу, салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, ченемдик укук актылар боюнча документтердин пакети даярдалсын. Эгер зарылчылыгы болсо жаңы редакцияда кабыл алынсын. Салык жаатында зарыл болгон бардык реформалар толук ишке ашырылсын. Бизнести жүргүзүү боюнча эрежелер жөнөкөйлөштүрүлсүн. Экспортерлорду колдоо боюнча конкреттүү механизм киргизилсин. Жыл аягына чейин орто чакан ишканаларды жеңилдетилген түрдө насыялоо кайра жандансын. Бир дагы коррупциялык схемаларга жол берилбесин. Бажы жана фискалдык органдардын ишиндеги ар кандай өзгөрүүлөр тууралуу бизнеске өз убагында токтоосуз маалыматтар берилсин. Бажыдагы коррупциялык схемалардын баары ачыкка чыгарылсын, бюджеттин кирешеси көбөйтүлсүн. Бажыда тез арада автоматташтырылган программалык система ишке киргизилсин. Тең атаандаштыкты жок кылган контрабанддык товарлар чек араларда катуу көзөмөлгө алынсын. Банктык жана салыктык сырлардын персоналдык маалыматтардын сырдуулугу камсыз болсун. Өлкөдө дестабилизация жана өзгөчө абал режими учурунда жабыр тарткан ишкерлер менен инвесторлорго зыяндын ордун толтуруу боюнча мамлекеттик кепилдиктерди берүү механизмдери каралсын. Менчикти коргоо жана менчик ээлеринин укуктарын кол тийбестиги боюнча мыйзамдуу ченемдер күчөтүлсүн. Рейдерликке жана менчиктештирүүнүн башка мыйзамсыз ыкмаларына жол берилбесин. Маалымат булагы Спутник KG. Камчы Көлбаев казынага миллиондорду төгүп эркиндикке чыгабы? Алдын ала маалыматтар боюнча Камчы Көлбаев камактан чыга турганы айтылууда. Ал кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу деген айып менен кармалган. Кечеги УКМКнын операциясы кинонун сценарийиндей болуп, шоу иретинде жасалганы баарына белгилүү. Мыйзамдагы ууру жон топ сакчылары менен жүрчүдө. Ал спецназ барганда жалгыз колго түшүп берди. Албетте чечмелөөгө анчалык деле акылдын кереги жок. Дагы бир кызыктуу жагдай. Камчы Көлбаевка карата мамлекеттин казынасына миллиондорду төктүрүү аракети болору каңкууланды. Мындай логиканы кандайча түшүнсөк болот? Булак Арба KG. Аликбек Жекшенкулов эмне үчүн Жээнбеков Орусиядагы парадка катышпай калганын айтып берди. Сооронбай Жээнбековдун Орусиядагы парадка эмне үчүн катышпай калганын калың эл билбейт. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Аликбек Жекшенкулов биринчи радиого берген маегинде билдирген. Ал көпчүлүктүн айтып жаткан божомол кептеринин жалган экенин белгиледи. Бул Атамбаев үчүн деген кептер жалган. Сооронбай Шарипович өзү жакшы киши, бирок айланасындагы командасы уят кылды десем болот. Кыргызстандан учуп келген күнү Жээнбеков жана анын парадка катыша турган командасы коронавируска тест тапшырышы керек болчу. Башка өлкөнүн президенттеринин баары тест тапшырып коюшкан. Ал эми биздин президенттин жандоочулары тапшырбай коюшкан. Парад болчу күнү биздин делегациянын ичиндегилердин арасынан илде чыгып, башкаларда кооптонуу жаралды. Жээнбеков өзү парадка катышуудан баш тарткан. Андан соң Владимир Путин өзү байланышып Сооронбай Шариповичти жакынкы айларда кайра келип кетүүсүн суранган, дейт Жекшенкулов. Маалымат булагы Аргумент KG.